Айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамиле түзүү оңой эмес. Бул жаатта да өзүбүз изденип, ар тармактуу билим алышыбыз керек экени баарыбызга эле маалым. Айрыкча азыркы муундун өкүлдөрү адамдар менен өзгөчө мамиле куруу керектигин көптөгөн психологдор дагы баса белгилеп келишет. Дал ушул тема боюнча студиябызга врач-терапевт Багдөлөт коомунун мүчөсү Айнагүл Жаныбаева айымды чакырып алганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатчылык, Мерим, кандай? Жакшы. Сизге эми алгачкы эле суроом. Мамиле деген түшүнүк өзүнө эмнелерди камтыйт? Бүгүнкү теманы ошо мамиле жаатында даярдап келдим эле. Мамиле бул адамдардын ортосундагы бири-бири менен болгон катышы, бири-бири менен болгон бирөөгө байланышы же бирөөгө болгон бир нерсеге болгон көз карашы болуп эсептелинет экен да. Мамиле мисалы бул 3 түргө бөлүнөт. Мамиле биринчи Кудай менен адамдын ортосунда, экинчи адам менен адамдын ортосунда, үчүнчү адам менен чөйрөнүн же жаратылыштын дүйнөнүн ортосунда мамиле болуп бөлүнөт да. Адам менен Кудайдын ортосунда мамилени бул биринчи мамиле болуп калат да. Адам Кудай менен мамилени кантип жашайт? Бул туюмунун, акылынын күчүнүн, сезиминин, ишеними менен түзөт да. Бул жерде тууралык турат, эң биринчи тууралык турат. Биринчи тууралык деген бул мындай да, тууралык бул Кудайдын мыйзамын таанып, жалгыз Кудайга сыйынып, жаратылыштагы шайкештикти бузбай, таразаны бузбай, акыйкатты таанып жашоо болуп эсептелинет да. Бул алуу берүүнү бузбай, баланста жашоо болуп эсептелинет. Адамдын башына кыйынчылык түшкөндө гана Кудай деп эсептейбиз. Кудай деп айтабыз го, жок. Ар дайым бассак, турсак дагы Кудай деген адамда, дебеген адам дагы ар дайым ичинде Кудай менен сүйлөшүп жүрөт. Кандай кылам, эмне кылам деп туюмунун, өзүнүн ишенимине жараша, туюмуна, сезимине, акылынын күчүнө жараша баардык эле адам сүйлөшөт, диалог куруп турат дегендей да. Анан экинчи бул эң күчтүү мамиле бул адам менен адамдын ортосунда мамиле да. Бул адам менен адамдын ортосунда мамиле эң туруктуу, күчтүү мамилелерге кирет экен да. Бул адамдын мамилеси бул эч качан үзүлбөйт дагы, унутулбайт экен. Адам менен адамдын болгон мамилесинде бул адам сүйүнөт экен, кубанат экен, кайгырат экен, ыйлайт экен, көп нерселерди кылат экен да, күчтөндүрөт экен. Ушунун баардыгы теңчи адамдын адамга болгон мамилесинен жашоонун негизи түзүлөт экен. Жашоонун ыргагы башталат экен, жашоо өзү толукталат экен да. Адам, ар бир эле адам мамилеге муктаж. Бул мамиле жоголсо адам чөгөт же өлөт. Адам мүмкүнчүлүгүнө жараша мамилени күчтүү, кубаттуу кылып алса болот. Адам менен адамдын ортосунда мамилени кантип ар дайым жакшы алып жүрсө болот да. Бул адам адамга мамилесине муктаж болгондон кийин бул ар дайым көңүл буруш керек экен. Кубат бөлүп туруш керек экенбиз да. Кубатка зарыл болот экен. Гүлгө же болсо өсүмдүккө кандай суу керек болсо, адамга да көңүл керек экен, кубат керек экен, көңүл бөлүп турушубуз керек экен. Эгерде адам менен адамдын ортосунда мамиле бузулуп кеткен болсо, муну кантип оңдосок болот? Кандай кылып оңдосок болот да? Муну алыстан туруп деле кээде болот экен, жанына барып айта албай турган, айтпай турган ойлор болот экен. Ошондо алыстан туруп эле бул адамдын сага кылган жаман терс сапаттарын эстеп, унутканга аракет кылыш керек экен. Муну биз билишибиз керек да, эмне үчүн ушундай болду дегенде, бул Кудай Тааламдын бизге берген өтө чоң сыноосу болот атпайбы? Бизди сени бийиктесин, чыйралсын деп, сага жеңсин деп тоскоолдуктарды берет экен. Тосмодон чыксын деп асыл акылды берет экен. Дайыма бийик болсун деп бизге ыпластыкты берет экен. Алданбай туура жашасын деп азгырыкты берет экен. Көтөрүмдүү болсун деп кыйынчылыкты берет экен да. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул бизге дагы бир келген сыноо депчи. Ошол адамды кечирип койгонго аракет кылышыбыз керек. Анан такыр эле кечире албай атсак, колубуз, күчүбүз жетпей атса, кечиргенге күчүбүз жетпей, алыбыз жетпей атса, Кудайдан да мындай жардам сурашыбыз керек экен да. Кудай, сен мага жардам берчи, ушул адамды кечирип койгонго, мага өзүң жардам бер деп сурашыбыз керек экен да. Анан үчүнчүдө кандай кылсак ошону алыстан туруп кечирип, түшүнүп коюш үчүн ошол адамдын дагы жакшы сапаты бар да. Эң жаман деген адамдын да бир жакшы сапаты бар. Эң жакшы деген адамдын бир жаман кара сапаты бар да. Знак манады. Капкара жерден бир ак точканы тапса болот, аппак жерден бир кара точканы тапсак болот да. Ошондо анан ошонун биз жакшы жагын таап,
кайта ошо жакшы өзгөчө бир жакшы сапатын кайта ойлоп улам ойлоп коюп турсак, бул мындай алыстан туруп эле мамилени оңдогонго жардам берет экен да. Бул адам менен адамдын ортосунда мамилени түзгөнгө. Анан бул адам менен адамдын ортосунда мамилени түзүүдө бул эң биринчи адам өзү менен болгон мамилени оңдошубуз керек экен да. Бул биринчи борборунда, бул жашоонун борборунда өзүбүз тургандан кийин өзүбүзгө болгон мамилени оңдошубуз керек. Биринчи өзүнө болгон мамилени түзүү эмнеден башталат? Өзүн баалоодон башталат. Бул чектөөдөн чыгуудан башталат. Адамдар көп бир нерсе кылайын десе эле айтат да, ой, аны биле кылбайсың, кыла албайсың, ал колуңдан келбейт, алга акылың жетпейт, же сенин колуңдан келбейт деп көп айтышат. Анан адамдар чегинип көп нерсеге жетпей калат экен да. Ошол чектөөдөн чыгышыбыз керек. Өзүбүздү баалашыбыз керек. Өзүнө болгон мамилени оңдош керек экен да ушул жерден. Бул өзүбүзгө болгон мамиледен көп нерсе башталат да. Ал эмнеден башталат? Ал өзүнө көңүл буруудан башталат. Эң биринчи өзүнүн келбетине көңүл буруудан, жаман эски кийимди кийбегенден, таза өзүн алып жүрүүдөн, өзүнүн денесин да таза алып жүрүүдөн башталат. Эртең мененден баштап өзүнө жакшы сөздөрдү арнап, жакшы көрүп, өзүнө көңүл буруп, жүзүн сылап, мээрим менен өзүн карап дегендей өзү менен мамилени оңдогондо, анан кийин башкалар ошондой мамилеге өтөт да. Адам өзүнө 2 койсо, же адам өзүнө 3 койсо, башкалар эч качан ага 4 же 5 койбойт экен да. Себеби адам өзүнө канчалык баа берген болсо, өзгөлөр да ошончолук эле баа бере алат экен. Ошон үчүн адам өзгөрүш керек да, жакшы жакка. Өзгөрсөң өзүң, өзгөрөт аалам дейт. Өзгөрсөң өзүң, өзгөрөт балаң дейт. Өзүбүз өзгөрбөй эле башкаларды өзгөрүшүн кааласак, анда бул такыр туура эмес экен да. Адамдын өзгөрүүсү, мына мамилеси өзүнө оңолуп, өзү менен мамилени оңдоп атканда, өзү менен шайкеш гармонияда турганда көп өзгөрүүгө келет экен да. Адам эгер өзгөрбөсө дейт, изденбесе, аракет кылбаса, анда мезгилден артта калат экен. Мен байкашымча азыр көбүнчө мындай негативге толгон адамдар көбөйүүдө да. Анан ушундай адамдар менен мамиледе кандай туура болгон оң болот да. Орой мамиле бизге жасап жатса, биз кандай жооп кайтарышыбыз керек? Эгерде бирөөгө сен жамандык кылгың келсе, жаман сөз айткың келсе, мындай дейт го, колуна ылай алып туруп чачайын деп атат да. Чачып ушуга эмдейин деп атканда, ошол ылай жетеби ошо кишиге? Жетпей калабы? Же ошол ылай колуңда калып калабы? Деген сөздөн принципте туруп айтат элем да. Бул жана айтып атпайсызбы, бул өзгөрүш керек адамдар. Жакшы жакта гана турсак, жакшыда турган адамдан жаман сөз чыкпайт. Жакшыда турган адамдан жаман ой да чыкпайт, жаман иш да чыкпайт. Ошон үчүн бизди жакшыда болгонубуз эле туура да, жакшыда болгонубуз. Себеби биз жакшыда турсак, жакшыны чакырабыз. Жан дүйнөбүз жакшыда турса, сезимибиз жакшыда турса, эч качан бул оройго орой мамиле кылган туура эмес да. Ачуу душман акыл дос, акылыңа акыл кош деп кыргыздар алда качан эле айтып койгонда, ачуунун душман экенин, акылдын дос экенин алда качан эле айтып койгон. Ошон үчүн бул мамиледе эч качан баягы таш менен урганды аш менен ур дейт. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деп койгон. Бул кыргыздын жоомарттыгы, кыргыздын өтө чоң кечиримдүүлүгү, бул адамдардын ортосунда мамилени өтө чоң ыдыратып, жаман жактарга алып кетпеш үчүн бул туура эмес деп ойлойм да. Ошондой. Демек биз ошондо унчукпай кутулуп кетсек болот, э? Азыр айттым го жана эң башында ошону иликтешибиз керек дагы, ошол адамды алыстан туруп жакшы жагын таап, айттым го, өтө каранын ичинде да бир ак так бар. Аппактын ичинде да бир кара тагы бар депчи. Ошол адамды алыстан туруп кечирип койгонго аракет кылышыбыз керек. Колубуздан келишинче кечирип койгонго, же ошону жаман унутуп койгонго аракет кылышыбыз керек, же жанагындай алыстан туруп мамилени оңдоп атабыз да, жакшы жагын эстеп, өзгөчө жакшы жагын эстеп туруп, кайта жакшы жагын эстей бергенде, биз алыстан туруп биз ошол адам менен мамилени оңдоп аткан болобуз. Эгерде биз ошондой эле уровенге, ошондой эле деңгээлге түшүп, биз кайта туура жана баягы биринчи темабызда ыргак деген темада айтпадым беле? Ылай.
балчык чалчык деп ошондой боло бере турган болсок, анда ошол адамдын деңгээлине түшүп калган болобуз да. Бизге бул ага да сыноо, бизге да сыноо, Кудайдан сыноо болуп атат да. Сыноодон биздин анда сынып калганыбыз болот. Ошол деңгээлге түшүп орой мамиле кылган болсок. Бактылуу адамдарда дагы мамиле муздап калышы мүмкүндү. Негизи алар эмнеден келип чыгат? Ооба, бул муздап калышы мүмкүн. Себеби дегенде убакыт өткөн сайын адам баягыдай эле сүйүү, ушундай эле сонун сүйүү, күндө эле адамдын маанайы жаркылдап тура бербейт да. Биз адам баласыбыз. Бир өйдө чыгып, бир ылдый түшүп, бир капа болуп, бир ыйлап, бир сүйүнүп, бир кубанып турганга биз ушундай жаралып калганбыз да. Бул сезимдердин баардыгы бизде болуп кетип туруп турат да. Анан биз баягыдай сүйгөндөй эле бир 20 жыл мурда сүйгөндөй же 30 жыл мурда сүйгөндөй же 10 жыл мурда сүйгөндөй өмүр бою сүйүп тура албайт экенбиз да. Ошон үчүн ошол мамилени өмүр бою алып калыш үчүн сүйүүнүн формуласы бар да. Бул сүйүүнүн формуласы 3 бурчтук деп эсептелинген болсо, бул мээрим, көңүл, анан камкордуктан турат да. Биз ошону өмүр бою алып калыш үчүн мамиледе биз ага мээримибизди төгүп, көңүл буруп, камкордук кылып турсак, биз сүйүүнү көпкө чейин алып кала алабыз деп түшүнөм да. Ошол дагы азыр айтылгандай жанагы гүлгө суу кандай керек болсо өсүшүнө, мамилеге дагы көңүл ошондой керек, камкордук ошондой керек, мээрим ошондой керек. Сүйүү ар дайым болуп туруш керек. Сөздүн аягында адамдар менен туура мамиледе болуш үчүн кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Туура мамиледе болуп туруш үчүн азыр эле айткандай, ар дайым адамдар жөнүндө жакшы гана сөздөрдү ойлошубуз керек, жакшы сөздөр сүйлөшүбүз керек, жаман кылыктарды кылбашыбыз керек. Алар үчүн анан өсүүдө болуп турушубуз керек. Адам өсүүдө болбосо, баягыдай болуп турбаса, изденбесе, аракет кылбаса, мезгилден артта калат. Бул болбойт да. Эч бир өзгөрбөйт. Баягы болуп кала берет дагы, өсүү болбойт. Бул өзгөрүү, өсүү мезгилдин талабы. Өзгөрүү өзү күндөн күнгө дейт, айдан айга өзүн өзгөртпөгөн адам артта калган адам дейт. Күн тартиби жашоо нугу улам өзгөрүүдө. Өзгөрүүнү байкаган адам бул көрөгөч адам. Өзгөрүүгө моюн сунбаган адам бул кежир адам деп коет. Өзгөрүү жашоо талабы, өзгөрүү мезгил талабы болот. Эң биринчи өзгөрүү ойдо, сөздө, анан кыймылда болуш керек. Өзгөрүү болуп туруш керек да. Бул өзгөрүүсүз өсүү болбойт экен. Эгерде сапаттуу жашоого келем деген болсо, адам оюн өзгөртүш керек, сөзүн өзгөртүш керек, кыймылын өзгөртүш керек. Жана айтып атам го, ар бир баскан турганыбыздан бери баардыгын тең өзгөртө турган болсок, көп жакшы жетишкендиктерге жетет экенбиз да, сапаттуу жашоого кетет экенбиз. Дагы бир нерсени айткым келип атат да, адамдын ар дайым өсүп өнүүсү сапаттуу жашоосу менен байкалып турат экен да. Анан мээримге толгон адамдын, дейт, мээримге, сүйүүгө толгон адамдын азабы азаят дагы, көйгөйү көбөйөт дейт. Эмне дегенде, азабы азайып эмнеге көйгөйү көбөйөт экен? Көйгөйү көбөйгөнү бул адам өзүн гана бага бербестен, өзүнө гана көңүл буруп, өзүн гана оңолоюн, өзүм боло бербестен, бул коомго карап калат экен, элди карап калат экен. Эл кандай кылса, элге канткенде жардам берем, элди кантип өстүрөм. Баягы райондун деңгээлинен областтык деңгээлге, областтан республиканын деңгээлине, анан улуттун деңгээлинде көз карашта болуп калат экен дагы, ошондо көйгөйү көбөйүп атпайбы? Көйгөйү көбөйүп атат, бул элди кантип жашоосун оңдосом, бул кандай кылып жардам берсем деп атат. Буларга мисалы бизде Кыргыздын кыйын мыкты азаматтары бул Разаковтар кирет, Касым Тыныстанов кирет, Курманжан Датка, Жусуп Абдрахманов жана башка ушул сыяктуу элдин жүгүн көтөргөн адамдар кирет. Өзүн эле ойлогон, мисалы, таажысына туура келбей калган адамдар бар. Анан өзүн өзү мамиле кылууда өзүн өзү талдаш керек. Өзүн өзү талдап иликтеш керек. Өткөндү истебеген адам дейт, келечектен көрө билбейт экен да, келечекти сезе билбей калат экен. Көп нерседен артта калып калат экен. Анан өзүн өзү талдаш керек экен, өзүн талдаш керек экен, топту талдаш керек экен, айылды, шаарды, ошол республиканы дегенди талдап бир бүтүмгө чыгыш керек экен да. Ошол убакта өзүн адам эме кылбаш керек экен, жебеш керек экен. Мен могу жерден туура кылбай койдум го, бул жерден деп. Анда өсүүсү токтоп калат экен да, артка кетет экен. Ошондой болбош үчүн өзүн талдап аткан учурда мындай таразанын ташын
тең кармап, туура кармап, анан кийин талдаганда туура жыйынтыкка келгендегисинен биз билет экенбиз. Эгер ошол жанагы көйгөй кайталанбаса, биз туура жыйынтыкка келдик болот экенбиз. А эгер кайталанган болсо, биз анда туура жыйынтыкка келбеппиз. Өзүнө өзү мамиле кылууда, өзү менен өзү мамиле кылууда эң биринчи өзүн баалаш керек экен деп жана айтып бердим да. Ошо жана баалаш керек экен деп айткандан тилекти да туура кылыш керек экен. Тилекти себеби дегенде кээде адамдар жүктүү тилек кылып алышат экен да. Баягы эле бир жакшы лекцияда отурсам, бир адам тилегин айтып берип атат да, ал айтып атат: "Мен ар дайым кызымдын жанымда жүрүшүн каалайм" деди да. Бул атасы үчүн өтө жакшы тилектир. Бирок бул туура эмес деп айтылды да. Бул айтты, мындай деп айтты да: "Кыздар өсөт, чоңоёт, турмушка чыгып бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, башка жака кетип калыш керек да. А атасынын тилеги, ал жакшы нерсени ойлоп атам деп ойлоп атат. Мен жакшы кылып атам деп атат да. Ар дайым жанымда болсун каалайм деп атат. А бирок бул жерден биздин салтыбызда кыздын үйдө, ата-энесинин үйүндө калып калышы бул бир арман да, бул бир азап да. Ошон үчүн жүктүү тилекти да тилебешибиз керек экен да. Биз ойлоп атабыз, балама жакшылык кылып атабыз депчи, ушундай бир сонун тилек депчи. Жок, бул жүктүү тилек экен. Балдарынын бактысын билип билбей бактысын кармап калат экенбиз, тосуп калат экенбиз да. Анан максатты да аябай жакшы эметсек, максатты койгондон кийин ойлоп эле койбостон ошону жазып койгонубуз бул жанагы өтө чоң жетишкендикке кетет экен да, бийиктүүгө алып кетет экен. Анан изденүү өзүбүздө казып атканда, өзүбүздө эметип атканда изденүү бул 4 бөлүккө бөлүнөт экен. Жан дүйнөнүн изденүүсү, акыл толгоп изденүү, кубат менен мээнеттин изденүүсү, анан жол издөө болуп эсептелет экен да. Жан дүйнөнүн изденүүсү бул өтө чоң түйшүктү талап кылат экен. Жан дүйнө эмне кааласа, биз ошону менен иштесек, көп чоң жетишкендиктер болот экен, чоң ийгиликтер болот экен, өтө чоң түйшүктөрдү алып келет экен да. Ал эми акыл толгоп изденүүдө бул адамдардын кылган ишин кайталап, бул Кудай берген, адам жараткан акылдарды иликтеп, анын тереңине жетип, баасын билип, ошол акылды татып, ошол акылда болуу жана туруу болуп эсептелет экен. Ал эми кубат менен мээнеттин изденүүсү бул, кубат менен мээнеттин изденүүсү бул жолду да таппай атат, багыты да жок болуп атат. Бул жөн эле түйшүк да, өмүр бою түйшүк тарта берүү экен да. А жол табуу, жол издөө бул билет экен адам, каяка бара жатканын билет экен. Бирок кантип жетишти бул иликтеп атат да. Кандай кылып жетсем деп. Бул эң жакшы. Биз багытты таап алсак, жолун издесек, ал андай адамдар сөзсүз жолун табат да. Бул адамдын өзүнүн изденүүсүндө эң жакшы да бул. Анан дагы ички дүйнөнүн келишими деп жана айтып аттым го. Адамдын тышкы дүйнөсүндө эле адам биз өзүбүздү баалайлык, жакшы кийинелик, жакшы түс сүйлөөлүк басалы деп атат. А өзүбүздүн ички дүйнөбүздө кандай келишим болот? Бул биринчи аң сезим менен жан дүйнөнүн келишими. Анан жан дүйнө менен акыл дүйнөнүн келишими. Анан аң сезим менен келбеттин келишими деп болот экен да. Мында кандай болот? Адамдын жашоосуна жетишкендиги жанагы аң сезим менен жан дүйнөнүн келишимин шайке болгондо көп жетишкендиктер болот экен. Бул жерде да көп жетишкендиктер болот экен. Бул ишинен рахат алат экен. Мээнетти күч болгон менен булун жемиши таттуу болот экен да. Жан дүйнө менен акыл дүйнөнүн келишиминде, бул көбүнчө бул келечекти көбүрөөк ойлойт экенбиз да. Келечекте кандай кылсак, эмне кылсак, мында да түйшүк көп болот экен. Бирок келечекке жол табуу болуп эсептелинет экен да. Анан кийин аң сезим менен келбеттин келишими бузулуп калса, бул жерде мындай мисал да. Мисал бир адам жактырбаган адам менен жолугушуп, отурушуп калды да. Ошондо келбети башкача болуп атат да. Жакшы эле сүйлөшүп атат, аны менен жакшы эле. Бирок эмнегедир далысын салып отуруп калат экен. Буту чыгып кетсем жакшы болот эле, ошол жерден тезирээк кетсем жакшы болот эле дегендей, буту биякты карап мындай кеткиси келип аткандагысын өзү эле айтпай эле көргөзүп турат экен. Жакшы эле сүйлөп аткандай, бирок сөзүнөн дагы билгисип, келбетинен да билгисип турат экен да. Вот ошонун баягы биз өзүбүз эле билгисип коет экенбиз. Себеби дегенде кандайча жан дүйнөсүндө адам аябай туура да. Жан дүйнөсүндө бул адам ак, таза. Бирок кылганын өзү эмете албай атат да. Өзү эле айтып коюп атат да.
мен ушинтип атам, мен кетким келип атат, мага жакпай атат ушу жер деп айтып коюп атат ушундай эме. Анан келбеттин бийиктиги кандай учурда келбеттин адамдын келбети бийик болот экен. Ички жан дүйнөнүн бийиктиги келбеттин бийиктигине алып келет экен. Мисалы, акылмандын, даанышмандын, бийик адамдын, баатырдын басыгынан эле билип койсок болот экен да, кимдин басып бара жаткандыгын. Анан келбеттин бийиктиги кандай болот дейт. Бизде мисалы айтып атпаймынбы, өзүбүз менен өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек, түз алып басышыбыз керек. Омурткалар бардыгы ордунда, башыбыз бийик, түз алып жүрүшүбүз керек. Сабырдуу болушубуз керек. Анан чыйпылыктабай, шашпай, сабырдуу, салмактуу, басыктуу, ишенимдүү, туруктуу коюшубуз керек экен да. Одоно кыймыл, болбогон эле жерлерге колубузду жестикуляция деп койсоңорго, ошолордун такыр кереги жок экен да бул жерде. Анан нур жүздүү болушубуз керек экен. Аны силерге деле үйрөтсө керек, ар дайым мындай жылмайып сүйлөгөнгө аракет кылыш керек экен. Бул саламдашууда эле, жакшы маанай каалагандай эле болуп эсептелинет да бул келбеттин. Анан чын ден соолукка жетүү. Ден соолукта болуп турушубуз керек. Анан кийимди орду менен таза кийип, ушинтип жүрүү, бул өзүн өзү сыйлоо, баалоо, барктоо болуп эсептелинет экен. Абдан кызыктуу маек болду. Көптөгөн керектүү нерселер айтылды деп айтсам болот. Сизге көптөгөн албан ийгиликтерди каалайбыз. Мээрим, сага да рахмат. Ошо келе жаткан жаңы жылда ошо жаңы жыл сага жакшылыктарды алып келсин, бактаалайлуу, ырыс-кечиктүү бол, ойлогон жакшы ой максаттарың бардыгы ишке ашсын. Ушу бүгүнкү алган билимдерден өзүң дагы алып, жан дүйнөңдү өзгөртүп, өзгөрүүдө бол, өсүүдө, өнүүдө, бийиктөөдө бол. Чоң рахмат.